Арабаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кеңешбек Сайназаров. Өзүңүз сиз баягы тынчтык орнотуу бир ошондой миссия менен алектенген бир уюмду жетектейт экенсиз. Андан тышкары, жаңылбасам, сиз баягы өз алдынча изилдөөлөр жүргүзүп адам экенсиз. Сиздин таятаңыз мына ошого байланыштуу окуя тууралуу айтып бергени келдиңиз. Ошол Памирдеги кыргыздардын тарыхы ошо сиздин таятаңыздын башынан өткөргөн окуялар менен дагы мындай тыгыз чырмалышкан экен да. Ошол сиздин алгач ушу таятаңызга байланыштуу окуяны айтып берсеңиз, ушул 30-жылдар болгон окуя экен, ушу Памирдеги кыргыздар тууралуу. Рахмат. Чакырганыңыздарга мен бүгүн өзгөчө күн мен үчүн, себеби ушунчалык ооздон оозго өтүп айтылып келген нерсени мен биринчи жолу ошол үй бүлөмдүн атынан, жанагы тайке журттун атынан чыгып айтып бере турган вазифа мага түшүп калган экен. Ошол нерсени айтып берейин деп келдим да. Бул ошол менин таятам Ташбеков Ыса деген киши болгон. Мен ошол кишинин колунда өсүп калдым. Мен кече жакын деле 20-га чыкканымда ал киши мен 2-курска келгенимде өтүп кетти. 82 жашында. Бирок эмнесини мен улам баалаймын. Бул ошол кишинин кичинекейинен баштап чоң небереси катары кайсы жерде жүрсө дагы мен этегин кармап жүрүп, көп нерсени, самалыктарды, дөөлөттү, бүгүнкү күндөгү турпатым ошол киши калыптанган киши экен да убагындачы. Ошол колунда мындай өзү жетишпеген нерсени мага бергиси келгенби дейм да. Жанагы кээде биздин айыл жанагы пик Ленин чокусунун астындагы айыл. Анан илгери Советтер Союзунун мезгилинде сиздер деле эсиңиздерде болсо керек, Өзбекстан, Тажикстандан койчулар келип жайында жайыт койлорун тоолуу жерлерде багып, анан кийин күзүндө кетет болчу да. Анан ошол киши достору аябай көп киши болчу да. Айыл, сиздердин айыл Сарымогол айылы, Алайдагы. Мен төрөлгөн, өскөн айыл Сармогол деген айыл. Ал бүгүнкү күндө Алай районуна карап Кыргызстанга өткөн. Кыргызстанга 2003-жылы өткөн. Ага чейин 46-жылдан баштап мен ушумча 2003-жылга чейин Тажикстандын карамагында, административдик жактан Тажикстанга карап турган айыл да. Анан ошол жерде жүргөндө досторуна кетип атканда аттын артына учкашып алат элем. Анан кийин ушул окуясынын баарын айта берет эле да. Бүгүн азыр мен сизге ошол айтып берген нерсе жомок сыяктуу бирден бир мындай ооздон оозго эме кылган, бирок мага ооз-эки тарых. Ошол нерсени айтып берейин деп келдим да. Ал киши, биринчи ошол киши жөнүндө айта турган болсом, ошол менин таятам Раматылык. Ал киши ушунчалык мен бүгүнкү күндөгү баамым боюнча билимдүү, аябай кыракы, аябай адамдык мамилеге көбүрөөк басым жасаган. Анан бирок ошол эле учурда мамлекеттен такыр корккон киши болчу да. Мамлекетке тиешелүү нерсе болсо мен мындай аралашпаганга аракет кылат болчу. Себеби эмнеде болгон? Анан мен ошол нерсе суроо дайыма ойлондурат да. Көрсө ал киши ошол чындыгында ошол мамлекеттик махинанын курмандыгы болуп мындай сынып калган сыяктуу да тагдырычы. Себеби ал киши убагында Мургап районунда Ранкөл деген айыл бар. Тажикстандын Мургап районунда. Тажикстандагы Памирдеги Мургап районунда. Мургап районун сиздер билесиздер да, ал жерде 99% калк бул кыргыздар. Анан Тажикстандын картасын карай турган болсок, 35%га жакын картасы ошол Мургап районунда, Тажикстандын. Памир деп коет, чоң Памир.
ошол Тажикстандын ичиндеги Памир. Анын 70-тен ашык пайыздагы картасы, то есть территориясы бул Мургап районунда. Аябай мындай нарындагыдай эле ушу кенен жер. Анан жанагы Тайтам Ранкөл деген айылда төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде жашаган киши да, ошол айылдан. Мынал сиздер кабарыңыздар деле болуп калса керек, убагында Советтер Союзу мезгилинде талаш болуп жүрүп, Кытай менен Советтер Союзу. Чек арасын тактап. Чек арасы. Чек араны тактап. Анан кийин Союз жоюлгандан кийин Тажикстан көз карандысыз болгондон кийин жерлер өтүп кетти деген уламдан улам кабарлар чыгып жүрбөйбү? Ошол жерден төрөлүп, ошол жерден өскөн киши да. Бүгүн ошол Тайтам өскөн, Тайтам чоңойгон жерлердин көпчүлүгү Кытай тарапка өтүп кетти. Ранкөл деген жер. Ранкөл дегендин жер калды, бирок аябай граница азыр мурда бир канча болсо, азыр бир айылга бир 30 километрдей эле жакындап калганда, 30-40 километрдин тегерегинде. Ал киши убагында ошол толуп турган мезгилде аябай достору көп. Мен азыр эле кыскасын айтып бербедимби? Алайга келгенде деле канчалык достору көп болчу. Ушундай достору көп киши болгон экен да. Мамилеси көп. Анан күнүмдүк оокатын ошол бул жагы Кашкарга барып, аягы тиги Лахорго чейин барып, Пакистандын. Афганистандын ошол кичи Памир, чоң Памир ошолорду аралап жүргөн, тиги соода кылып жүргөн, мындай өзүнө тың оокатын кылып жүргөн киши болгон экен да. Анан кандайдыр бир тагдырдын жазмышы менен жанагы репрессия болуп аткан мезгилде өзүнүн жакын досторунун бирөөсүнүн чагымы менен бул деген Британиянын атайын тыңчысы, бул шпион атайын жөнөтүлгөн. Ушул киши канча жылдан бери ошол досторунун бардыгы ошол жакта, бул жерде деген жакын достору деле аз деп ошондой эме менен жалган жала менен камалып кетет да. Анан камалып кетип, ошол 38-жылдан 45 жылга чейин биринчи ошол Мургап районунун НКВД тарабынан кармалат. Анан кийин Сурак Харокко алып барат, ошол Тоолу Бадакшан автономия областындагы эме борбор. Андан кийин Душанбеге барып, ошол жерде кандайдыр бир себептер менен өлбөй, анан кетип атканда бир 47 киши экен камалгандачы. Анан кайра келгенде 7 киши кайра аман келип калат да. Ошол кишинин айтып берген окуяларын мындай, бир жагынан адамдык касиеттер, түрмөдө дагы канчалык адамдык касиеттер баалуу экендигин айтып бергени келдим, биринчиси. Анан экинчиси, ошол адамдар бирибизге бирибиз канчалык мыкаачылык, канчалык жырткычтык касиеттерибиз да бар экен. Эки мындай ак менен кара сыяктуу нерселерди мен угат элем да. Ал киши айтып берсе, тим эле 7 жыл түрмөдө отурган экен да, баш аягы. Ошол түрмөдө эмес, жана мойнуна албай коюптур да. Мен деген тыңчы эмесмин. Сурактан башы чыкпаптыр да. Такыр чыкпаган. Анын 3-4өсүн эле мен сизге айтып берейин азыр. Ошол кыйнаган мезгилдерди айтканда, тим эле кичинекей мезгилибизде биз ыйлайт элек, жаш чыгыпчы. Убагында мен эми жана карап эме кылган үчүн чечингенде укалап эме кылайын десем, эки далынын ортосунда мондай бир бармактай бир эмеси бар эле да. Эти жүрүнүп кеткен, тери Оюлуп калган. Анан бул эмне болгон десек айтат, жанагы кычкач бар го. Ошону отко кызытып туруп, кып-кызыл кылып, анан ошону мыкчытып туруп, анан кийин сурак кылчу экен да. Жулуп алган экен дейтин. Ошол этин жулган экен. Ошондо да айткан эмес экен. Дагы бир эмесин айтып берет болчу. Ушунчалык суракты кылганда мындай колу бутубузду жанагы ата бейитте эстеликте көргөнсүзбү? Колу бутун мындай койду деле андай кылып байлабайбыз го, ошол сыяктуу бурап туруп, анан отургучка отургузуп, оттун жанына коюп суракты баштайт дейт.
сурак кылып аткан мезгилде жана терилер кадимкидей жарылып кетет экен дейт. Куркаланыпчы. Ошого чейин алып барат эле деп айтып калат да. Ошол тамак бербей, суу бербей, ошондой кылып кыйнап, анан мойнуна албай, мойнуна алгандар уже атылып кете берген да. Ошол окуялар жөнүндө ушундай. Ошол 7 жыл сурактан баш чыкпы, мойнуна албай жатып аман калган экен да. Эгерде мойнуна алса, ооба мен Британиянын шпионумун, тыңчысымын деп койсо, өкүм чыгып, анан атылып кетмек. Анткени бул эми абдан оор статья болгон да. Өтө азыр деле бул статья менен ал кезде баягы генералдар, маршалдар атылып кетип турган. Албетте. Шпион деген. Ал эми ал киши болсо, катардагы эле кызматтагы болгон, кызматтагы эмес адам. Соода менен кызмат кылып жүргөн, оокаты тың, өзүнүн эмесин карап жүргөн жакшынакай эле 7 жыл бою бүгүнкү күндүн эмеси менен айтканда бизнесмен болгон да. Анан ошо 7 жыл ошол кыйноолорго чыдап турган. Ошентип чыдаптыр. Кантип чыдаган эркини мен бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албайм. Дагы бир окуясын айтып берет да. Суу 7 күн суу бербей койду дейт. Такыр. Тамактан тышкары. Тамакты жанагындай орусча айтканда сухой паёк деп коет го, жанагындай кургак тамакты берет экен, суу бербейт экен. Ушунчалык суусайм дейт. Анан колу бутун болсо таңып жерге таштап койгон дейт. Жердин асты цемент. Анан ошентип турса, пол жууган аял келип калыптыр. Полун жууп атат. Ошол пол жууган чакадагы суудан берип койчу дептир. Десе аял тиги камеранын тешигин карайт экен. Караса солдат карап турат. Мен бере албаймын дейт. Бере алмаймын, бирок мен тиги жакты төр жагын эме кылып келейин, жууп келейин деген жишан береби иш кылып чакага калтырып коет да. Анан жер менен сойлоп барып, ошол пол жууган суунан эме кылып бир жуткан эмесин айтып берген да. Ошондой эми көрбөйсүзбү, пол жууган сууга чейин жутканга мындай алып барган дагы сурактардын мындай кыйноолор ушундай да. Жылда эле Сталиндик режим орноп турду. Кантип акыры ал бошоп чыккан, эркиндикке чыккан? Мен ошол боюнча экөөбүз сүйлөшүп калгандан бери мына 2 жуманын ичинде белгилүү деген ошол 47 адамдын ичинен кеткендердин неберелери, туугандары ошол кишилер менен сүйлөшүп, маалымат чогултуп, мындай перекрестный кесилиштирип бир өзүмдүн окуямды чыгарганга аракет кылдым да. Анан ошол жерде бир ошол жакта убагында райондук исполнительный комитет деп коебуз го, аткаруу комитетинин жетекчиси болуп турган. Кийин ошол биздин өзүбүздүн айыл Сармоголду түптөгөндө ошол адамдарды алып келген Артыков Кутмамат деген аганын, аксакалдын окуясы өзгөчө бир айта тургандай көрүнүп турат да. Себеби ал киши убагында ошол 20-жылдан баштап Кызыл армияга кызмат кылып, анан кийин ошол райондук башкаруу комитетинин башчысына чейин барып, анан кийин ошол жерде жүргөндө Көнө Коргон деген айыл бар. Мургап районунун Мургаптан бир 9 километр алыс жерге, Кытайга кетип аткан жолдо. Анан ошол жерге жарманке уюштурат экен биринчи жолу. Инновациялык эме менен койчулардын бардыгын ошол кайсы жылдары? Ошол 42-жыл болсо керек эле. 42-жыл болсо керек эле. Алардын айтканы боюнча мен жаңылышым мүмкүн, бирок ошондой. Анан жарманке уюштурганда конкурстарды кылыптыр. Анан арасында приз катары эми тоодогу кишилер арасында приз катары мылтык да коюптур да. Байге. Анан ошону дагы көрө албастар. Бул деген Кутмамат Артыков өзүнчө
апал ченестерди даярдап атат. Кытайлар менен байланышы бар. Ушул жерден көтөрүлүш жасап атат. Ушул жарманкени шылтоо кылып туруп, элди чогултуп, анан кийин моундай мылтык-сылтык бере турган курал-жарактарды, эл менен курал-жаракты камсыз кылып атат деп жалган жала менен ал дагы камалып кетет да. А бирок ал кишинин байланышы дагы өтө күчтүү болгон. Мамлекеттик кызматкер, райондук аткаруу комитетинин ошону өзгөрткөн. Бирок бир жазганы гана ошол жанагы жалага кабылыптыр да. Куралды байге катары сайганы болуп атпайбы? Анан ал киши болсо мен жалган жерден камалдым деп, анан убагында ошол ар кайсы съезддерге барып иши кылып, менин угушумча Калинин менен дагы бир байланышы болуп калган киши экен да. Анан ошентип улам жаза берип, камакта отуруп дагы, кармалган мезгилде дагы, анан кийин кайсы бир себептер менен ошол кишинин бир шамалы менен чыгып калган окшойт деп Михаил Калининге каты жеткен деп ойлойсузбу? Эми азыркы биздин неберелердин айтканы боюнча ал кишилердин таштап кеткен божомолдору боюнча ошондой болуп атат да. Себеби болбосо кантип канча жыл алып ошентип эми болот. Сиз айткандай Сталиндин мезгилинде дагы атылбай эми болуп калган болот да. Демек ошол жанагы райкомду иштеген адам менен сиздин таятаңыз бир чогуу отурган болобу? Кийин барып калат да. Себеби камакта бир болот, дагы бир ошого ошо Калинин ал өздөрүнүн божому ошо Калининге жазылган каттардын бири жетти болуш керек, анан ошентип 45-жылы бошонуп чыккан болушуп атабы? Ошондой деген божомол болуп атат да. Себеби кантип бошоткон деген эме абдан эле бул сейрек, ал убакта сейрек болчу окуя го. Албетте мүмкүн эмес деги дээрлик. Мүмкүн эмес да. Дээрлик мүмкүн эмес. Эми менин мисалы үчүн таятамдын окуясы ошол мойнуна албай койгон үчүн бошоткондур деп мен ойлойм да. Бирок кетели, Михаил Калинин ал учурда баягы Жогорку Советтин президиумунун төрагасы. Формалдуу түрдө Калинин ал формалдуу гана түрдө өлкөнүн биринчи адам ошо болгон. Сталин партиялык гана жетекчи болгон, сөзүңүздү улай бериңиз. Ошондой. Анан ошол Мургап районунун кантип ушул репрессия кампаниясы башталып калды дегенге дагы бир окуя, маанилүү окуяны дагы жакында таап келдим да. Ошондой неберелер менен сүйлөшпөйм. Убагында эме болот экен. Репрессиялар башталган мезгилде болбосо Мургап районунда эли аз, очолонуп жашаган, мурда Советтер Союзу мезгилинде деле московский обеспечение деп коет эле, Москвадан камсыз кылынган, өзгөчө бул жакшынакай камсыздалган район да. Анан ошол жерде жүргөндө репрессия учуру башталып калган мезгилде НКВДлар келип эми издей баштаган да. Ал жерде сиздер билесиздер да, план толтуруш керек. Ошентип баштаган мезгилде Мургаптан алыс тиги Харокко кетип аткан жолдо Башкүмбөз деген бир кичинекей айыл бар. Ошол Башкүмбөздөн НКВДнын бирөөсүн чакырып калат экен дагы. Казак улутундагы НКВДнын кызмат кылган адам экен. Чакырат экен дагы, ошол кыйноолор болуп аткан мезгилде туугандар чакырганбы же кошуналар бириккенби. Анан баягы киши кирген мезгилде жанагы кой кырккан Шушаң деп коет бизде. Кайчы? Жушаң кайчы деп коет. Жушаң кайчы деп коет. Шушаң. Бизде Шушаң деп коет. Ошо Шушаң менен өлтүргөн экен. НКВДнын адамычы. Ушунчалык адамдарды мындай кордоп атасыңар деген мындай эмеге, адилетсиздикке көтөрүлгөн болгон да. Анан НКВДнын эмеси ошол учурда жетекчиси ал дагы казак киши болгон экен да. Анан жанагы болгондон кийин Мургап районунда мен эми бул жерде кастык жөнүндө сөз кылбай эле коелу, эки боордош элдер бар. Бирок эми анын деле жаны кейип турат, Советтер Союзунун мезгили болуп турса да, бир ошол НКВДнын адамы үчүн биз 1000 кыргызды ушул жерден план толтурушубуз керек деп анан башталган кампания экен да бул. Өчөшүп калган, Ошонун ичинде жанагы жакшысы дагы, жаманы дагы ошону аралаштырып туруп анан
жасалган компаниянын ичине кирип кеткен да. Айтып кеттиңиз, башында сиздин даятаңыз 47 киши болуп бир камалган экен, Биринчи бир камал. Бир камалып 47 катоп деп анан коебуз. 7 жыл отуруп алардын 7 гана тирүү калып эркиндикке чыккан болот. Эркиндикке чыкканында дагы бир окуяны айтып берет эле. Бир күнү дейт, эшиктерди ачып чыккыла деди дейт. Анан чыккандан кийин эми кеткиле деди дейт. Анан арасында жанагы аткаруу комитети райисполкомдун жетекчиси да бар экен. Анан кетип аткан мезгилде ал кишини болсо эми жетекчи кызматтарда жүргөндөн кийин башка камерада отургузуп, аны менен чогуу бир еврей киши отуруп калат экен. Башкы бухгалтер болуп жүргөн мындай сабаттуу еврей киши экен да. Бирок мына аскердик, военизированный бир институтта иштеген киши экен. Анан чыгарат деп аткан мезгилде баягы киши, еврей киши, эми сен алыскы Памирге кетип атсаң, жол алыс. Андан көрү менин кийимимди кийгин, сен меникин бер деп анан кийимдерин алмаштырат экен да. Ошону менен чыгып калат экен. Анан чыккандан кийин эми кеткиле дейт экен. Эч нерсени түшүндүрүп айтып берет. Эч нерсе жок. Бошодуңар, кете бергиле деп койду. Колдоруна кагаз, справка, эчтеке. Жана паспорт, документтерин берип койсо керек. Анан ошонун арасында дагы башкалар болсо эркиндикке чыктык деп качып кетмек, эми кетип калмак да. Жанагы киши айтат экен, ай, кандай? Силер алып келгенде өзүңөр алып келсеңер. Анан эми кетип аткан мезгилде биз кантип кетебиз? Биз бир тыйын акчабыз жок болсо. Кандай болот? Десе, анан ошол түрмөнүн жетекчиси болобу, эми кызматкерлерине айтат экен, алып барып поездге салып койгула дейт экен. Душанбеден Ошко чейин анан поезд менен келип калат экен. Кашо 7 адам. Поездге салып коет, 7 адам. Акчасы жок да. Акча бербейт. Анан жанагы еврей киши берген аскердик кийимди чыгып сатып, анан ошолго топтолгон акчага тамак аш жолдо алып жеп, анан кийин Ошко келип, анан Ошко келгенден кийин дагы эме жок дейт. Эмеге Мургапка кетиш деген андан дагы азап жол да. Ал жакка автобустар жүрбөйт. Бир гана жанагы 45-жылы каяктагы транспорт бар. Бир гана жанагы атуна көмүр тарткан, ошол жок убагында Ош Памир деген тракт бар да. Эме чоң жол да. Ошого каттап турган жүк ташуучу машиналар да. Анан ошолорду күтүш керек. Анан ошолнун арасынан эч ким деле албайт булар деген түрмөдөн келе жаткандар болсо. Анан бирөөсү айтат экен, бир тажик ошол айдоочу чыгып, мен ичине ала албайм, силерди үстүнө алам. Кеткенге макулсуңар дейт. Жүк салган кузовуна. Жүк салган. Үстүндө толо печенье жүктөп алыптыр дейт. Ушуга чыгып кетесиңер десе макул болуптур. Чыгат экен. 7 адам тең. 7 адам. Бирок баягы айдоочу бир гана нерсе айттыр. Биз силерден суранам, печеньеден жесеңер жегиле, бирок аздан жегиле. Себеби силердин ичегиңер уже кургап калган, көп жесеңер өлүп каласыңар. Өзөгүнө түшүп кетип. Анан ошол жеткенге чейин печенье менен жеп, Памирге жетет, үстүнө. Жолдо Каракөл деген жер бар экен. Жер бар. Жанагы Кыргызстан менен Тажикстанды өткөндөн кийин Каракөл деген жер бар. Көл бар, Каракөл. Ошол жерге жеткенде айтат, мен жүктү түшүрүшүм керек. Эгерде бирөө жарым чыгып калса, кетсеңер болот деп жолго отургузуп кетти. Анан ага чейин бензин тарткан эме келет экен. Машина. Анан токтоп, макул ала кетейин, бирок кайсы жагына чыгасыңар? Десе, жанагы 7 адам цистернага жармашып, Каракөлдөн
Мургапка чейин ал где-то бир 250 километр жер. Караңызчы, үйгө жетиштин, эркиндиктин даамы, ошого макул болуп, сагынычтын күчү да. кийими жок, курсак ач. Ошентип жеткен окуясыны айтып берет болчу да. Мен азыр сизге айтып атып дагы мен жанагы өзүмдүн убагында кичинекей бир 2-чи, 3-чү, 4-чү класстарда жүргөн мезгилде артына аттын артына учкашып алып, атайтамдын. Анан курунну кармап алып ушул нерселерди угуп кеткен нерсени элестетип кеттим. Кырк бешинчи жылы эптеп ошо мекенине туулган жерине жетти. Андан сүйүнүчтүүрөөк эме менен бүткөндөй болуп атат, бирок барышты. Бирок экинчи жагы бар да. Анан баргандан кийин, кайра эле баргандан кийин тиги НКВДга түшөт, учетко алыш керек. Анан кийин айтат, жок дейт, силердин статьяңар менен камалгандарга бул жерде жашаса болбойт. Бул жагы Кытай. Бирок кандай камалган? Далилденген жок, соттолгон жок. Далилденген жок. Бирок күнөөлөр бар эле да. Бул жерде жашаса болбойт. Шектүү болуп калышкан. Шектүү болуп калган. Силер эртең качып кетсеңер кандай болот дейт дагы. Анан ошол мезгилде биздин айыл түптөлүп калган болот, Сармогол деген айыл. Ал убагында ошол тиги Советтер Союзунун мезгилинде Борбор Азиянын мамлекеттери, Борбор Азиянын республикаларында бирине бири жер берген мезгилдер болгон экен да. Жана жайыт сыяктуу. Жайыт алмашып, убактылуу. Жайыт алмашкан. Анан ошол мезгилде Мургап районуна чөп камдоо үчүн ошол Алай менен Алай районунун ичинде азыркы ошол бүгүн Сармогол айылы Чоң Алай менен Алайдын ортосунда турат. Алай районуна карайт. Анан ошол жерде 200 000 гектар жер берет. Анан ошол жака милиция менен айдап алып келет экен. Жанагы 7 адамды. 7 адамды Үй бүлөсү менен. Жок, үй бүлөсүн кошпойт. Өздөрүн гана. Өздөрүн гана. Анан ошол жерге келсе дейт, ал жердеги шартты кээде айтып жүрсө бул жомок сыяктуу да, жана бизде жана жез кемпирлердин жомогун окуйбуз го, ошол сыяктуу. Келсе суук бир ушундай кеч жаздын бүтүп аткан мезгилдеринде келип калдык дейт. Бизде уже августтун аяктарында эле катуу эле суук түшүп калат да. Анан ошол жерге келгенде келип эч нерсе жок. Анан кийин жер төлөөнү казып, жерди коюп казып, жанагы землянка деп коет го. Ошондой кылып казып, 1 жыл ошол эме менен ошентип жан багып чыккан. 7 адам. Аларга ар бирине жылкы берип, жылкы багышкан. Ал жерге ошол ат заводун курабыз деген эме менен алып келген экен да. Жылкычы болуп иштешкен экен. Жылкычы болуп, анан ошол пенсияга чыкканга чейин эле ошол жылкычы болуп иштеп жүрдү го. Айтамчы. Анан кээде айтып калат болчу. Балам, көп адамдарга караганда жылкы жакшы. Сүйлөшсөң сүйлөшөт. Мунун сырын билсең жакшы, пайдасы аябай жакшы. Адамдар андай эмес деп айта берет болчу. Жылкыга аябай жакын киши болуп калган экен да. Ошол менче жанагы жеген закалардын баардыгы айланып келип ушул философиялык эмеге жетип калды деп ойлойм. 45 жылы ошентип алар Сармоголду түптөгөн 7 адам ошо Сармоголго жеткирилет экен. 45-46 жылдарда болду. Ошол мурда күнөөлөнүп, камалып, өлбөй калып келгендерди дагы жөн койбой. Эми кыргызча багы сүргүн дейбизби? Ссылкага кетти. Ссылка деп. Ссылка деп коет. Жер оду кылган адамдар, алар кантип ал жер айыл түптөлүп, алар ошо 7 адам ошол жерге отурукташып калгандан кийин үй бүлө курушкан. Кантип үй бүлө куруп, кантип көбө баягындай көбөйүп дегендей айылга айланган. Менин тайтамдын окуясы келгенден кийин тайнемди менен жолугушуп калат экен да. Тайнем болсо ошол Чоң Алай районунда жашап жүргөн балдары менен согуштан
қалып тылда иштеп жүргөн киши. Күйөөсү болсо ошол согушка кеткен бойдон кайтпай калган. Жесир болуп калган. Жесир болуп калган балдары менен. Анан кийин ошону ошол кишини алат да. Экөө баш кошуп, Экөө баш кошуп, анан кийин менин апам ошол 51-жылы менин апам төрөлүп калат да ошол Сармоголдо. Дагы бир окуя эсиме келип кетти. Тагдыр деген ушундай болот окшойт. Азыр мен ушул Борбор Азия боюнча иштеген эл аралык тынчтык куруучу институтту жетектейм. Анан убагында ушул бизден коллегалар келип калып, чуңкурчакка чыгып, отуруп, пландарды кылып, Борбор Азияны кантип биз элестетебиз. Мисалы үчүн мен мурда Фергана өрөөнү боюнча 4 жыл иштегем да. 7 областтын ичиндечи. Кенен мезгил болчу, борбор чек аралар жок болчу, адамдар менен мамилеси башкача мындай эме болчу да. Анан эле кийин Советтер Союзу жойулуп кетип эле анан ар бирибиз өзүчө жашап калбадык. Бирок менин дагы эле ошол эме менен жашап келатам. Кенен Борбор Азия болуш керек. Биздин мындай тарыхыбыз, бизди байлашып турган көп нерселер бар да. Ошолор жөнүндө сүйлөшүп отуруп калсак, менде бир кеңешчи болуп иштеген агай бар болчу. Акылман агай, аябай көп угам сөздөрүнчү. Анан мен өзүмдүн окуямды тиги Америкадан сизге айтып бердим кыскасын. Ошол окуяны айтып бердиңиз. Жок, азыркы мага айтып берген окуяны тигилерге айтып бердиңиз, ошолорду айтып берип отурсам, тиги бизде кеңешчи болуп отурган иштеген байке айтып атпайбы? Байке, менин дагы ошол Памирде мындай үйүм, мал жаныбыз, анан менимче агамда болуш керек деп айтып калды. Анан менен кантип силер аякка барып калгансыңар? Силер деген өмүр бою Ошто жашаган киши эмес белеңер? Десем айтат, мен чоң атам ошол жакта иштеген дейт. Чоң атаңыз ким болуп иштеген эле десем, НКВД болуп иштеген дейт. Кайсы жылдар иштеген эле десем, 36-жылдан 42-жылга чейин иштеген болчу дейт. Менин таятам деген 38-жылы НКВД тарабынан кармалып атпайбы? Анан кийин тагдырдын жазмышын карабайсызбы? Эки жээктеги жүргөн эки башка тараптагы адамдардын неберелери Борбор Азияда тынчтык куруш керек, адамдын касиеттери деген бир миссиянын үстүндө иштеп жүргөнүбүзгө мындай тагдырдын тамашасы болуп турду. Эме кылдык эле, таң калдым эле да. Ушундай болот экен. Анан башында таятаңыз жөнүндө айтып берип жатып айтпадыңызбы? Абдан көп дос күткөн, мына ошол Фергана өрөөнү болобу, Кытай, Тажикстан, Кыргызстанды кенен эле өтүп, соодагерчилик менен алектенген, ишкер, чоң, абдан байланышы көп, абдан эптүү, табышкер, ишкер адам болгон деп. Кийинки турмушунда ошол сапаттары калыптырбы? Мына сиз кийин баягы камактан чыгып келгенден кийин мына 40-чы, 50-чы, 60-чы жылдары анткени анын үстүнө сиз айтып атасыз, мамлекетке такыр эле ишенген, мамлекеттен жаа бою качкан адам болуп калган депчи. Ошол ишкердүүлүк, мындай бир табышкерлик, соодага жакын жагы бар деп атпайсызбы, болгон деп. Ошондой өнөрлөрүн, ошондой жөндөмдөрүн байкалдыңыздарбы, ошондой кылыптырбы? Анткени эми жылкычылык билебиз, айлыктан башка эч нерсе жок. Өзү абдан ак, таза адам болсо эми мамлекеттин деле баягы малына кол салган эмес демек. Башка бир мындай иш кылган бекен, кандай болгон экен? Ошо ишкерлиги калыптырбы? Ишкерлиги калган болчу. Ушунчалык эптүү болчу да. Бирди эки кылат эле. Ошону айтып атам да. Кантип мамиле кылганын деле мындай байкабай калат делем да. Анан экинчиси дагы бир окуя дайыма эсиме келе берет. Жаз келгенде биз жайлоого чыгат болчук. Анан жазында жанагы Өзбекстандан малчылар койлорун айдап келе баштайт да, жайыткачы. Анан бир 3-4 километр ары жерден кетип атса дагы мен жөнөтөт болчу да. Баргын дагы күтүп алып, чакырып кел.
чай ичип кетсин деп. Ошон бүгүнкү күндө азыр жаныңдагы кошунаңды деле чакырбай калбадыкпы? Эми ал биз деле чоң аталарыбыздан көрүп калдык го, кыргыздар негизи эле баягы алыста баратканда бери чакырып алып, кой десе болбой. Кыргыздын касиети сапаты болгон илгери кудай конок дешип. Жок, анан дагы бир таң калыштуу нерсеси, бир жолу жолуккан адам менен эгерде мындай жылдызы келише турган болсо, мамилени такыр үзбөйт эле да. Издеп эме кылат эле, кат жазат болчу, катташты күчөтөт болчу. Мисалы үчүн ошол эси тартып калган мезгилде эле көрүп калгам. Оштон өзбектер барып биздин ошол тайтамдардын үйүндө бир жумалап туруп калат болчу да. Достору. Анан булар кимдер десек, мен досторум болуп калат. Анан өзбек улутундагы тажиктерден келип, досторум деп тажиктер келип калат болчу. Алардын эми бизде жанагы диндерге карата мындай ошого каратып дос күтүп калгандагы өзүнчө бир стереотиптүү эме бар эмес беле, Советтер Союзу менен элечи. Булардын дини биз менен бир эмеспи деп калса, кандай тиешеси бар? Бул деген адам мен адамгерчилик катары досум болуп жүрөт, ошол үчүн мамиле кармайм деп калат болчу да. Башка Анан ошолор менен мусулман эмес улуттардан дос күткөнбү? Тил билген эмеспи же? Бир эки еврей да досу бар болчу да. Жанагы Бухар еврейлеринен. Эми көрүнүшү биз өзбектер сыяктуу эле, бирок еврей экендигин билет болчук да. Анан ошолор менен мамиле кылып, мындай жанагы бизнестерин дагы ошолор аркылуу жүргүзөт болчу да. Байкалбайт эле, бирок жанагы өзүнүн нерселерин жасаганын көрүп калат элек. Бирок жана сиз айткандай, жана мамлекет менен өзүнүн мамилесин чоң мындай чектеп койгон. Эме орусча айтканда толстый кызыл сызык болот го. Ошону менен чийип салган да. Коргондоп койгон экен да. Жанагы мамлекетке тиешелүү деген жылкысы болобу, эмнеси болот, ошол жагын камтыйт. Бардыгын отчет менен берет, а бул жагына тийбейт. Өзүнүкү бул жагы. Негизи мен мындай ойлоп атам да, ошол жетөө адамдын бар болусуда бир тобун көрүп калсаңыз, байкай алдыңызбы? Ошол сиздин чоң тайтаңыз менен алардын эми ушунча нерсе баштан өтүп, тагдырлаш болуп калгандан бир жалпы бир мүнөзү, жалпы бир аларга жетөөнө тең же канча баарына тең таандык бир сапаты, бир мүнөз, бир жүрүм турум байкай алдыңызбы? Бардыгы тең, ошо жетөө тең мамлекеттен оочулаган адам, оочуланган адам. 3-4 байкаган сапаттарым. Бардыгы ушундай кайраттуу, сынбаган. Кийин жанагы эми эс тартып калган мезгилде ал кишилер уже 75-80 жаштагыдай болуп калды да. Ошол мезгилде деле мындай карлыкка моюн сунбай, күлүү күчтүү, эңкейип калбаган кишилер болчу. Анан дайыма ошол тазалык жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөт болчу. Анан бири менен бири ошол окуяны такыр сүйлөшпөйт эле. Эстегилер келбейт. Билбейм эмне үчүн. Эстегилер келбейт да. Канча жанагы аш тойлордо дагы чакырып калат болчу. Бирок бир дагы ошол жөнүндө сөз кылбайт эле да. Жака белде эле мындай бир айылдын ичинде эле турган кишилер болчу да. Анан жанагы мамлекеттик эмелердин ичинен бирөөсү дагы аралашпады. Мындай мамлекеттик структуралар эме. Жанагындай жөнөкөй койчу, жылкычы, малчы, сакмалчы ушундай болуп эле жүрүп, аябай жөнөкөй турмушка эме кылышты да. Өздөрү. Бардык узак жашадыбы мына сиздин тайтаңыз 82-де жашады. Өтүптүр да. Жана анча баштан өтсө дагы алар дагы узак жашадыбы? Ошолор деле бирдей эле менин оюмча бир 80дин тегерегинде 75 ошондой болуп келди көрүнөт. Ошондо байкадым да мен.
Кеңешбек агай, сизге чоң рахмат. Тилекке каршы убактыбыз аяктап калды. Бирок мына сиздин маекти ушул жерде канча интервью тарттык, сиздин маекти мисалы мен бир кино көрүп жаткандай эле угуп отурдум да. Сөзүңүздү дагы абайлап сөзүңдү бөлбөгөнгө аракет кылдым. Чынында эле абдан таасирдүү. Ошо сизден угуп эле абдан таасирлендик. Биздин ишенем ушу биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз дагы ошол бир драма кино көргөндөй эле бир көзүнө элестетип жатты дейм да. Сизге чоң рахмат. Ушул ушундай нерсени бизге жеткирип, сактап, айтып бергениңизге рахмат. Анткени ишенем мындай сиздикиндей тарых айтып берчү адам бизде көп, бирок биздин ошол долбоорубуз да ошого арналган. Сизге ийгилик болсун, ийгиликтер болсун. Ушул нерсени көбүрөөк айттырайлы. Жанагы эфирден астында экөөбүз сүйлөшкөндөй, ушул нерселерди бир үмүтүбүздү үзбөйлү. Мен мисалы үчүн канча жолу тиги Тажикстанга барып иштейм. Мен эми азыр бүгүнкү күндө Борбор Азия боюнча иштеп аткандан кийин Тажикстанга барган сайын мен архивине барып аракет кылам да. Өзүм изилдеп көрөйүнчү ала алам экен деп. Такыр жолотпойт. Бизде дагы архивдер жабык деле. Бизде деле жабык. Советтер Союзу жоюлгандан кийин Прибалтика өлкөлөрү ачышты. Ошол нерседен көп биздин өзүбүздүн немелерди алып чыгат эле. Албетте билебиз, мүмкүн жанагы чочулап аткандардын көпчүлүгү мен Тайтам сыяктуу жакын досу чагымчылдык кылган нерселер бардыр. Бирок ал деген тарых. Баса ошону сурайм. Жакын досу билдиби кийин ошол Тоголо карызды ким жазган? Эки нерсени айтып жүрөт да. Жанагы чыккандан кийин буларды кармаган НКВДнын офицери менен эмеде Душанбеде жолугуп калыптыр. Канцеляриясына келгенби кандай да. Анан арасындагы жанагы исполком болуп иштеген киши айтыптыр. Кап. Мен эгерде сени Мургапта көргөн болсом, жакшы эле бир өлбөй турган жериңе бычакты матырып алмакмын. Мен көргөн кордуктун 1 секундалык кордугун көрүп коет элең. Кап, экөөбүздүн жолугушкан жерибиз башка жер болуп калды деп айтыптыр да. Анан жанагы атам баргандан кийин өзү эми айткан эмес, айтыш кыйын да, андай мезгилде ким айтат. Бирок шекшиген бир-эки жакын досторун эме кылса, барганга чейин бирөөсүнүн көзү өтүп кеткен болот экен. Анан экинчиси менен сүйлөшөйүн десе, эч буйттабы эле ушундай качып туруп алды дейт да. Анан кийин Кудайымдын койдум, Кудайым менен досум эртең бүрсүгүн баарыбыз бара турган сурак берген мезгилде чогуу берербиз деп койдум деп айтат болчу. Сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду. Рахмат сизге. Аман туруңуздар. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсү болду. Келерки эфирде көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah